Кийинки сөз Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын өкүлү Жусуповго берилет. Трибунага өтүңүз. Саламатсызбы. Конституционный палатанын судьялары, урматтуу төрага Эркин Тобакелович. Мун каралып аткан маселе боюнча, ток эте турган боюнча маселеге келсек, биз расмий түрдө өзүбүздүн билдирүүбүздү бергенбиз сиздерге. Кыргыз Республикасынын административдик процесстин кодексин менен каралган кайрадан ачылган жана жаңылыктар боюнча сот актысын кайра кароо жөнүндө арыз сунуштамалары сот актысы мыйзамдуу күчүнө киргенден күндөн тартып 3 жылдан кеч эмес мезгилде берилген жөнүндө чектөө соттук коргоо укугун ишке ашыруу укугун карым катнаштардын туруктуулугун камсыз кылуу максатында жана укуктуу кыянаттык менен пайдаланууга бөгөт чара катарына киргизилген. Бул чаранын мукташтыгы соттук тажрыйбадан келип чыккан. Анткени административдик процесстик кодекс күчүнө киргенден чейин мындай чектөө көрсөтүлгөн эмес. Ушуга байланыштуу жогорку инстанцияга чейин каралып бүткөн иштерге кайрадан ачылган жагдайлар боюнча сот актысын кайра кароо жөнүндө арыздардын көбү негизсиз болуп, укуктук кыянаттык менен пайдалануу болуп калган. Бул өз кезегинде соттук өндүрүш мөөнөтүнүн абдан созулушуна жана соттук процесстин катышуучулардын тарабынан сотторго нааразычылыктарына көбөйүшүнө алып келген. Ошондуктан айтылган бөгөт чара азыркы учурда соттук системага коюлган талаптарга ылайык келет деп биз эсептейбиз. Негизинен ошону менен бирге административдик жана сот өндүрүштүн негизги принциптеринин бири объективдүү териштирүү принциби болуп саналат. Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексинин 12 беренесине ылайык сот процессинин катышуучуларына түшүндүрүүлөр, билдирүүлөр жана сунуштамалар берилген далилдери жана иште болгон башка материалдар менен чектелбестен талаш тартыштарды туура чечүү үчүн мааниси бар ишти жүргүзүп баардык жагдайлар иликтейт. Сот өзүнүн демилгеси боюнча өз алдынча жана процесстин катышуучуларын өнүктүүчүнүн негизги башка далилдери чогулат. Сот тараптарынын кошумча маалыматтарды жана далилдерди берүүнү талап кыла алат. Административдик сот өндүрүштөрүнүн катышуучулары талаш тартышка байланыштуу иш жүзүндө жагдайлар иликтөө жана далилдер чогулууда сотко көмөк көрсөтүүгө милдеттүү. Мындан сырткары каралып бүткөн иштерге кайтадан ачылган жана жаңы жагдайлар менен жаңы жагдайлар боюнча арыздардын берүүгө белгиленген чектөө болбостугу жок азыр. Соттук өндүрүш мөөнөтү созулуп, башка соттук процесстин катышуучуларынын укуктарынын бузулушуна алып келет. Биз өзүбүздүн билдирүүбүздө белгилей кеткендей, Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексинин 4 беренесине ылайык административдик иштердин адилеттүү, калыс жана өз убагында кароо жолу менен жеке адамдардын укуктарын, эркиндиктерин, кызыкчылыктарын жана юридикалык жактарын административдик укуктук мамилелердин чөйрөсүндө угуу жана укуктары жана кызыкчылыктары административдик органдар жана алардын кызмат адамдарынын тарабынан бузулбасына кароо административдик сот өндүрүшүнүн милдети болуп саналат. Жогоркуда айтылгандай, биз өзүбүздүн пикирибизде бул норма 271 беренеде каралган Конституцияга карама каршы келбейт деп эсептейбиз.